Assalamu alaikum, qadırman mekendештер. Ардактуу биздин YouTube каналын көрүүчүлөрү. Туугандар, сиздерге биз бүгүн Новопавловкадан сатыла турган дагы бир үйдү көрсөтмөкчүбүз. Дареке, көңүл буруңуздар. Сиздер шаардан Новопавловка, башкача айтканда Машина базар тарапка келатканыңыздарда, жолдун оң жак бетинде Новопавловка айылында мындай Фрунзе гипермаркети бар. Ушул гипермаркеттин жанынан Школьная көчөсү менен дээрлик 400 метр ылдыйга түшөсүздөр. Көрүп турган ушул сары машина өтүп кетти. Ошол жерге барганда жол бир аз оңго кайрылып, кайра түзгө кетет экен туугандар. Ошол көчө менен түшсөңүздөр, Школьная 86 дарегиндеги үй сатууга коюлду. Туугандар, биз сатыла турган үйдүн жанына келип калдык. Азыр бул турган көчө Школьная көчөсү. Мына ушул сиздер көрүп турган 2 кабаттуу дүкөндөн 150 метр ылдыйраак келгениңиздерде сол тарапта Школьная 86 деген ушул 2 кабаттуу үй сатууга коюлуп жатыптыр туугандар. Чек арасы ушул Пескоблоктон баштап мына бул жашыл кичинекей калеткага чейин ушул үйдүн чек арасы экен. Анда эмесе биз үйдүн ичине кирели туугандар. Ээси бизди күтүп турат. Бисмилла дейли. Мына бул байланыш номерлери экен, 8 соток дейт. Азыр кирип ээсинен кененирээк маалымат алабыз. Бисмилла дейли анда. О, машалла. Үйдү аябай жакшы салган экенсиз. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Байке, кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы, шүгүр. Үйдү сатууга койдуңузбу? Жакшы. Эми байке, атыңыз ким сиздики? Сейит. Сейит байке. Биринчи орунда сурай турган нерсебиз бул үйдүн сотугу, жана ошол канчага канча бул жердин немеси? Uzun turası. Uzun turası. Uzunu 73. Uzunu 73. Mındayı 11. Turası 11. Туғандар, көрүп турасыздар. Мына үйдүн uzun turası 73-кө 11 дейт. 8 соток экен. Бул киргенде эле дарбазанын оң жак капталында бул жерде биз биринчи сууну көрүп турабыз. Бул жерде дагы бир фольгамен ороп койгон экенсиз. Бул кандай суу? Адагы суу. Адагы суу. Бул жерде канализация. Канализациясы бар. Канализация, бу септик. Септик бар. Бул жерде негизи план ушул бир баня салына турган болгон окшойт негизи, Летний душ коёюн деген. Летний душ коёюн. Бирок могу жерге баня салса болобу? Болот. Болот. Септиги жанында. Ооба. Суусу жанында. Демек бул септик үйдөн чыккан дараткананын септиги. Анан коммуникациялар кандай сизде? Вот азыр коммуникация десек, бу үйдөн чыккан эме бияка келет. Канализациясы. Канализациясы. Ошол эле эме менен суу кирет. Ошол эле эме менен. Кыскасы үйдүн ичинде суу дараткана бүт кирген. Канализация кандай бул жерде? Канализация келгенби же келелекпи? Канализация центральный жок пока. Центральный келелек. Кудай буйруса быйыл же эмдиги жылы канализация кирет. Келет деп атат. Жакшы. Эми калп айтпайын, быйыл же эмдиги жылы. Жакшы. Эртеңде. Эмечи, газ менен асфальт кандай биякта? Асфальт былтыр жетишпей калды биякачы. Анан быйылкыга кирди. Мына биз айыл өкмөткө эме кылганбыз, ошо кабарлашып турабыз да. Былтыр ошо боо эмеге чейин, бурчка чейин келди, көрдүңөрбү? Анан ошо токтоп калды ошол жерден асфальт. Токтоп калды. Бирок бияка кирет деп атабы? Ооба. Эми быйыл ошо могу школьный, анткени бул сквозной көчө да. Бул жана профсоюзный кетет эми. Уланабы бул жака профсоюзный? Жакшы экен туугандар. Ошого чыгат да. Ошондо бул үйдүн өйдөк тарапта жана биз эмеден чоң көчөдөн кирген көчө ошол Ден саяпына Машина базарга кете турган, Ошко кете турган жол. Эми үйдүн бул ылдый тарабынан профсоюзна деген чоң 2 тилкелүү ошол чоң жол уланат экен. Байка, анда бир эме кылайлы маалымат. Бул жерге стяжканы куйган экенсиз. Бул жерде навес машина токтойт беле бул жерде негизи? Ооба. Эми ошого расчет. Ошого расчет болгон, Үйдүн узун турасы? Узун турасы үйдүн өзү оңго 6. Оңго 6, 2 кабаттуу, Эмелери үй эмне менен курулган байке? Кирпич. Кирпичте салынган, Кирпич, анан каркас абдан мощный. Каркас. Бүт өзүңүз турган окшойсуз. Мен өзүм бүт. Фундамент канча бийик? Евросын башкасын бүт өзүм жазадым. Ичинде ремонтунан башкасына. Жакшы. Евросын жазадым, мен өзүм көтөрүп жаап баарын өзүм кылгам. Жакшы. Айнектер полный пластик коюлган. Полный пластик. Отоплениясы кирген. Отопление полный кирген. Жашаганга бүт шарт бар, Биз кыштадык да. Жакшы. Жакшы. Анда кургак, сырыс, мырыс эчтеке жок.
Куптургак, жыпжылуу. Суткасына сырты утеплениясы кандай болгон? Утеплениясы сырты полный утепление болду. Сырты утепление болгон. Пеноплекс менен. Пеноплекс менен. Анын сыртынан мондай эме менен жикор бүтүптүр, э? Байке анда ичине кирели. Бисмилла, жүрүңүз. Анда бир ичине кирип, бүт эмелерди, комнаталарды чагылдырып берели. Кана. Бисмилла деп киреличи кана. Ой, немесе биз үйгө кирип келдик. Бул жерде кичинекей прихожка, бул жер ошол зал уланган экен, э? Бул гардероб, бул сол жактагы эшик эмне эшик бул жер? Бияк душ. Душовой. Бул жагында дагы бир даратканасы. Даратканасы бар, э? Могу эме от жакчу жер. От жаккан жери. Бир көрүп коелу бул жерде, да? Мына бул жерге топко жайланган экен, туугандар. Эмени кышкысын канча көмүр менен чыгып атасыздар? Буга буюрса 3 тонна кенен жетти. 3 тонна кенен жетти. Жакшы экен. Потолоктор пластик болуптур, дуалдары обой. Эми бир ичине кирип, бир сыра комнаталарды көрүп чыгып, анан сыртта короонда бир көрөлү, э? Бисмилла дейли аны. Мына сол жакта туугандар, монтип душовой жайланган экен. Бул жерде стиральный машина, бул жерде ванна, аристон. Бул бөлмөнүн узун туурасын айта турган болсок, канча болуп калат байке? Бул 2ге 180. 2ге 180. Жакшы. Туугандар көрүп турасыздар, жаңы кафелденип, жакшы бүткөн экен. Ысык суумуздагы суу бүт бар, э? Жакшы. Мындан чыкканда эле биз теплый пол асты. Теплый пол. Ноул эме менен жана окшойт, теплый пол. Шит бар экен туугандар, ар бир комнатага отдельно шиттер дагы. Жакшы. Эми бул оң комнатасы, оң жактагы комнатага кирели. Оң жактагы, бул дараткана болуп калат экен, э? Дараткана. Жакшы. Мына вытяжкасы да коюлган экен. Бул жерге да паровой отопление кириптир. Анда теплый пол асты. Даратканасы теплый пол болуп да кирген, э? Жакшы. Анда эмесе биз үйгө кирели. Кана. Бул жер холл. Кухня экен, э? Бул жак бурчу кухняга ылайыкташтырылган экен. Бул жерде мебелдер кандай болот? Бул мебель убактылуу, буну алып кетебиз да. Бул холдун узун туурасы 5,5 чыгабы? 5,5га 5,30. 5,5га 5,30. Жакшы. Бунун тушунда эле зал жайланышкан экен туугандар. Мына залдын узун туурасын айтып коесузбу? 3,30 5,5. 3,30га 5,5. Жакшы. Мына зал бул жакта да ошол күнгөй тарапта айнек жайланышыптыр. Эми байке, бул подвал эме биринчи этажында бир зал болду. Анан холл, э, бул жерде. Экинчи этажга анда чыгабыз. Ана бисмилла деп чыгайлы. Жакшы перилалар менен кооздап, бул жыгач менен пол кылган экен. Бул баягы заманбап эме менен жасалган го, эки ригель тышталып туруп эле, неме кылып жеңил. Үй жарык болсун деп, Жакшы. Анда эмесе биз экинчи этажга чыгып атабыз. Туугандар, мына көрүп турасыздар. Буну байке калетканы эме кылган окшойт, жана жаш балдар экинчи этаждан ачып түшүп кетпесин деп, Жакшы. Кулап түшүп да бөлө болбосун. Мына туугандар көрүп турасыздар, экинчи этажга чыкканда эле бул жерде эркер жасалган экен. 3 айнектүү, ортосу ачылабы? Ачылат. Жакшы. Анда эмесе биз экинчи этажга чыктык туугандар. Мына биз экинчи этажга чыкканда эле бул жерде бир кичинекей балкон окшойт. Балкон. Балкон салынган экен. Мына туугандар коридорду көрүп турасыздар. Кичинекей эме менен 3 комнатты жайланыштырган экен үстүнө. Биринчи комнатага киреличи кана. Бир спальня. Байке мол дубалдары обойго даяр да уже, обой кылса болот да? Түз алган. Красный алган. Каласа обой кылат деңиз, э? Жакшы. Бул комнатанын узун туурасы. Так, мунун узун туурасы 3га 3,20. 3га 3,20. Мына туугандар, свети жактан жанат экен. Каласаңыздар дагы бир кошумча свет кылып алсаңыздар болот окшойт. Люстраларды. Жакшы. Бул комнатадан чыкканда эле, бул кандай комната болуп калды? Бир спальный комната окшойт, да, бул? Детский кылса деле болот экен, э? Кимге кандай керек? Кимге кандай? Мына туугандар, лестницанын немеси аябай жарык экен. Бул жагында да бир айнек бар экен. Бул эмеге киреличи кана, бисмилла деп. Бул жак эме экен, э? Спальный, родительский спальный комната турбайбы? Бул жерде мебелдер баары кетет. Кетет. Комната өзү эле калат экен. Туугандар көрүп турасыздар, бул комнатанын узун туурасы 5ге канча болуп калат? 5ге 3,20. 5ге 3,20. Мына көрүп турасыз, 15 квадраттан чоңураак болуп калат ошондо. Бул спальный комната болду.
аябай жакшы, күнгөй тарапта жайланышыптыр. Деги эле бул байке өзүңүз жана айткандай комнатанын баарыны, үйдүн баарыны өзүңүз проектин чызып, өтөмө кылгандайсыз. Ошол тескей тарапта комната жок окшойт, эми айнек жок окшойт, суук болуп калат. Бул жакта да паровой жайланышыптыр. Бул менин билишимче бул эме окшойт, детский комната окшойт, детский комната экен туугандар. Анан бул күн батыш тарабында айнеги бар экен. Бул жерден айнектен мына үйдүн артындагы бул жерде буюрса келечекте алсаңыздар, бак кылсаңыздар болот экен. Аябай кенен дейт, 50 метр тегереги чыгып. Неги жок, багы канча чыгып калат? Бир 40тан ашабы? 40тан ашат, 40тан ашат. Ушул бак көрүнүп турат экен туугандар мына. Эми биз байке эме кылып видеону жыйынтыктаганча сыртка чыгып туруп короону бир көрсөтөлү дагы, анан биз видеону жыйынтыктайлы туугандар. Жакшы байке. Экинчи этаж полный ковролин. Жакшы. Булар салынып эме кылган экен, жакшы эме болуптур. Анан бул эме үйдүн эмеси квадратурасы канча общий? Общий 120, общий. Общий 120. Жакшы. Мына туугандар көрүп турасыздар, бул азыр күн чыгыш тарап. Мына үйдүн асты. Бул жерге навес кылсаңыздар болот экен. Бул жерге баня курулушта бирдеке кылсаңыздар болот экен. Бул жерде эле узуну где-то 10го, бул жагы бир 6 чыгып калат. Жакшы, байке анда биз сыртка чыгалы. Туугандар, биз үйдүн сыртына чыгып атабыз. Бул жерде мына кафель менен эме кылып гүлдөп коюптур. Байке, бул жерде навестин размери канча? 2 машина батабы бул жерге? 2 машина кенен батат. Кенен батат. Бул окаттарды баарын сиз алып кетесиз, Тазалайсыздар. Жакшы. Бул узун туурасы 3,5 чыгабы бул жагы? 3,5га 10. 3,5га 10. Жакшы. Бул жерде кандай ямабы же эмне болгон бул жерге? Погреб. Погреб кана астын ачып көрөлчү. Бүтпөй калды. Бул астында погреб жайланышыптыр да. Канчага канча? 4га 2. Бийиктигичи? Бийиктиги 1,80. Мына вареньяларды көрүп турасыздар туугандар. Варенья, картошка эмелерди астына сактаганга болот экен. Анда байке, Сейит байке артына өтөлү, анда үйдүн арткы тарабына. Негизги көпчүлүк бөлүгү огород үйдүн арт жагына жайланышыптыр. Кана бисмилла дегенде эле кана артка өтүп туруп. Жакшы. Бул жерде сиз кичине бир бак, малина бирдекелерди отургузган окшойсуз, Малина, тегинен көбү малина. Көрөлү анда. Тегинен көбү малина дейт. Ограждение ошондо бул жагы сол жак тарабы бул бактардан болуп калса, оң жагы бул сеткадан тосулган экен, Анда бисмилла деп бир көрөлү кана. Бул чоң дарак, эмне дарак бул? Бул абрикос. Абрикос. Булар бул алма. Алма. Шабдалы. Малина бул ортосун малина кылган экенсиз. Кандай жеп атасыздар бул малинаны жылда эле? Ой, жакшы. Жакшы жейсиздер, Муну мен тиге эмеден алып келгем ата. Жалдан. Жакшы. Туугандар, мына көрүп атасыздар. Бул Сейит абабыз бул жака малинаны кылып, негизи жашайбыз деп эме кылган экен. Бирок азыр кичине акча керек болуп ушул үйдү сатууга койдук дейт. Буюрса, мол огороддун эме түйүнө жетип коелу арт жагына, Анан кийин ошол жерден бир эки суроолорду берели. Негизи Сейит байке, огородуңуз 8 соток экен, 8 соток. Болгон участогы 8 соток. Жакшы. Документтери кандай? Документтери. Кызыл китеп документтер жайында. Туугандар, көрүп турасыздар, бул жерде бир акырганада жүрөт. Мына бул эми мына малиналар бүткөн жерден бул жака дагы бир эмелерди кылып эксеңиздер болот экен. Помидор, дагы башка немелерди да эксеңиздер болот экен. Астында эмне бар? Бул жерде бир суу өтөт окшойт, бир кичинекей эме. Огороддо ошондон суу карса деле болот. Насос менен. Бирок үйдөн да суу келет. Үйдөн да суу келет. Көрүп турасыздар туугандар. Мына ушул бактар бул огород немеси экен, чегара экен. Сууну көрсөтүп коелу да. Сууну көрсөтүп коелу. Жакшы. Насос менен эле чыгарып коебуз. Жакшы. Насос деле бияка салса, таза суу негизи бул. Таптаза булактын суусу. Булактын суусу. Аккан акырын агат экен бул жак бирок, Жакшы. Туугандар, мына көрүп турасыздар, биз огороддун эң бүткөн жерине келдик. Мына ушул үй экен. Эгерде алам дегендер болсо, номерлерге байланышып чалып көрүңүздөр. Бул 2 кабаттуу аябай бир жакшы жайлашкан үй экен. Сейит аба, эми акыркы суроо. Баасын канча деп атасыздар?
Баламдын үйү, балам 45 сурап атты. 45 сурап атыптыр. Номерлерге чалып байланышып көрсө болот. Ооба. Түшүрүп бересиздер. Акчага болсо. Келсе көрсүн, сүйлөшөт да. Жакшы. Туугандар чалып, сүйлөшүп көрөсүздөр. Биз ушул видеону жыйынтыктап атабыз. Көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Биздин каналга лайктан басып катталып коесуздар.